Иранда кайрадан башаламандыктар күчөдү. Эл инфляциянын жогорулашына каршы нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыкты. Соңку апталарда бир катар шаарларда кагылышуулар орун алып, базарлар жабылды. Соодагерлер иш таштоого чыгып, коопсуздук күчтөрү менен кагылышууда. Анын масштабы азырынча 2019 жана 2022 жылдардагы демонстрацияларга жете элек. Бирок бийликти кыйла кабатыр кылууда. Ички толкундоолор күчөгөн маалда АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Иран бийлиги нааразылыкка чыккан элди өлтүрө баштаса, анда Америка ага кийлигишүүгө даяр деп билдирди. Биз кырдаалды жакындан көз салып турабыз. Эгер алар мурдагы жолкудай адамдарды өлтүрө баштаса, Кошмо Штаттары аларга өтө катуу сокку урат деп маалымдады АКШ президенти. Венесуэланын президенти Николас Мадурону америкалык аскерлер уурдап кетиши Иран үчүн жаңылык эмес, кооптондуруучу белги катары болууда. Иранын Вашингтонго карата жообу катаал, ошол эле учурда коргонуу иретинде болчудай. Валютанын арзандашынан улам жабыр тарткан Иранын эли акыркы учурларда тынчтык митингдерин өткөрүп келишкен. Андан сырткары зомбулук менен коштолгон башаламандыктар да болууда. Анын ичинде полиция участоктарына кол салуу жана молотов коктейлдерин полиция кызматкерлерине карата ыргыткан учурлар да катталды. Өлкөдө улуттук валюта барган сайын түшүп, инфляция күчөдү. Санкциялык кысым мунайды экспорттоо жана каржылык каналдарды бууп жаткандыктан кырдаал барган сайын курчуп бараткандай. Финансылык тармактагы кадрдык өзгөрүүлөр жана валюталык саясаттагы аракеттер да өз жыйынтыгын берген жок. Иранын президенти Масуд Пезешкиан да кырдаал оор экенин белгиледи. Элдин жыргал жашоосу үчүн күн сайын кам көрөм, кредиттик жана банк түзүмдөрүн реформалоо жана элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн сактоо биздин күн тартибибизде турат. Демонстрацияга чыккан элдин талаптарын уккула деп мен ички иштер министрине тапшырма бердим. Анткени бийлик алардын көйгөйлөрүн чечип, ага жооп кылуу үчүн баардык күч аракетин жумшашы керек деп билдирди президент. Америкалык жана британиялык маалымат агенттиктери эгер бийлик куласа, анда Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейнин кошумча планы бар экенин жазышты. Кеп анын айланасындагы жакын адамдары менен өлкөдөн чукул арада качуу планы тууралуу болууда. Ага ылайык алар Орусияга качышы мүмкүн экенин айтышууда. Буга чейин Сириянын лидери Башар аль-Асад да Орусияга качып барган. Ошондуктан режим куласа, ал жерде Хаменейге коопсуздук кепилдиги да берилиши мүмкүн. Эгер армия жана коопсуздук күчтөрү башаламандыктарды баса албай, кызматын өтөөдөн качышса же душман тарапка өтүп кетишсе, анда 86 жаштагы Хаменей 20 жардамчысын жана үй бүлө мүчөлөрүн алып, Тегарандан чыгып кетиши ыктымал экени айтылууда. Иранын жогорку лидери демонстрациялар учурунда эл алдына чыкпай калганы кагылышууларды андан да күчөттү. Ал кээде президенттен да катуу эскертүүлөрдү берип, көтөрүлүштөрдү басып турчу. Бирок анын артында Венесуэладагыдай сценарий кайталанып кетиши мүмкүн деген да кооптонуу болууда. Анткени сырткы күчтөр да ички башаламандыктардан пайдаланып кетиши ыктымал. Дал ушул себептен улам учурдагы митингдерди этияттык менен басууга аракет кылып жатышкандай.